Карз алып аткан адам өзүнө ишенет. Карз алып атам, бирок кайтарып бергенге менин мүмкүнчүлүгүм бар дейт. Кирешеси бар, башка жолдор менен кайтарып бергенге орду бар дейт, карз алып атат. Карз берип аткан адам дагы анын үстүнө мынча бересиң деп пайыз эчтеке айткан жок. Сүткорлук кылган жок. Ал сүрөттө дагы карз алса болот. Жай сүрөт ушул. Карз алып атасың, аны бергенге мүмкүнчүлүгүң бар, өзүңө ишенесиң. Бирөөдөн акчаң бар алып бересиң, бизнесиң бар, башка сүрөттөр бар, кайтарып ордуна койгонго толук мүмкүнчүлүгүң бар. Мына ушул сүрөттө гана карз алса карз жайыз. Карз алып атасың, карз берген адам сага сүткорлук кыл деген жер, сүткорлук кылган жок. Үстүнө пайыз кошкон жок. Бирок сен алып атканда өзүңө мутмайын эмессиң. Төлөгөнгө мүмкүнчүлүк барбы жокпу билбейсиң. Балким төлөй албашлыгың көбүрөөк. Кирешең жок, алатыган эчтекең жок, сататыган эчтекең жок, төлөй албайсың. Бирок карз алып атасың. Мындай учурда карз алуу макрух болот. Көрдүңөрбү? Төлөгөнгө мүмкүнчүлүк ишеним болсо, ошондо жайыз болот. Төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болбосо, көбүрөөк төлөй албай калам го деген коркунуч болсо, ал сүрөттө эмне болот экен? Карз алуу макрух болот.